Bir aydan beri günүмдүк керектелүүчү азыктардын баасы көтөрүлүп, кырдаалды турукташтыруу мүмкүн болбой жаткан. Бирок акыркы бир жумадан бери азык-түлүктүн айрым түрлөрү арзандаганы байкалууда. Алар акмай, un, кумшекер жана башка керектүү азыктар. Мисалы, акмайдын көпчүлүк түрү литрине 8-10 сомго чейин төмөндөгөн. Bir nedelyanın içinde 20 som 30 som var ayısı böyle. Ага кошо ундун наркы да төмөндөгөн. Азыр биринчи сорттогу ундун баасы 1800 сом. Буга чейин 1900-1950 сомго чейин сатылган. Учурда 100-150 сомго чейин арзандаган. Баанын төмөндөшүнө доллардын куну түшкөнү себеп болгон. Түшүшү көтөрүшү долларга байланыштуу болуп атат окшойт да. Себеби сырттан келген ундар доллар менен байланып сырттан келет экен да. Анан аз доллар азыр 5 сомго түштү. 4 сом 1 бөлө тыйыны мененчи. Ошо байланыштуу ундар да ошончо түшүп калды, 50 сомдон түшүп калды. Азыр эми кийинки партиялар мисалы 1580ден алган ундар азыр 1550 болуп келип атат Казакстанда. Бирок Ош шаарында эттин баасы 450 сомдон түшө элек. Бааны төмөндөтүп турукташтыруу максатында майда жандыктарды жана бодомалды сыртка экспорттоого тыюу салынган. Бирок ага карабастан эттин баасы төмөндөгөн жок. Жылдакыдай эмес да, мал жок, кымбат. Союшка ылайык. Мал бар. Элдин көпчүлүгү ойлойт да, эт десе эле, о жайлоодо малдап келсе соет деп. Андай мал союлбайт. Семиз, жесең акчаны согу чыга турган эт союлат да. Ошондой эле малдар жок болуп атат да, кымбат болду. Мурун мисалы үчүн 1000 сомго 3 кг эт алсак, азыр 900 сомго 2 кг гана эт келип атат да. Бирок, конечно, карапайым элге өтө кыйын болуп атат азырчы. Баягы үйдө отургандарга, мисалы үчүн, эгерде базарда иштейин десең, базарда сода жок, үйдө отурасың, айына 10 миң, 15 миң пенсия алсаң дагы азыр эч нерсеге жетпей атат да. Азык-түлүктүн бааларын турукташтыруу, баа саясатына мониторинг жүргүзүү боюнча Ош шаарынын Борбордук базарында атайын иш-чара өткөрүлдү. Аны экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү, салык жана монополияга каршы жөнгө салуу кызматы биргеликте жүргүздү. Адистер күнүмдүк керектелүүчү азык-түлүктү дүңүнөн саткан соодагерлер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бааны кескин көтөрбөө боюнча түшүндүрүү иштерин алып барышты. Биринчиден негизинен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө ушул түшүндүрүү иштеринин негизинде, буга чейин кылган иштердин негизинде өсүмдүк майынын түшкөндүгү байкалып атат. Ундун дагы баасынын түшкөндүгү байкалып атат. Тилекке каршы эт ошол эле бойдон 450 болуп атыптыр. Буга чейин 460-470ке түшкөн. Бул түштү эле. Акыркы 2 жумада дагы ушул 450ден сатылып атыптыр. Негизги бүгүнкү максат ушул сатуучуларга жана дүң баада алып келген ва оптовиктер деп коебуз, аларга ушу түшүндүрүүчүн жүргүзүп атабыз. Мыйзамсыз көтөрбөнгүлө деген мааниде. Түшүндүрүү иштери шаардагы супермаркет жана азык-түлүк дүкөндөрдө да өттү. Анткени буларда базарга салыштырмалуу баа бир азга кымбат. Кичине базардан кичине разницабыз болот. Потому что бизде кичине маркеттен немеси деле бар. Биз өзүбүздүн наценкабыз бар. Анан молочныйларга биз кичине арзаныраак коюп сатабыз. Жумуртка. Анан бул башка товарлар баштайт базардыкы менен бирдей эле болуп калат. Өкмөт азык-түлүккө болгон бааларды жогорулап кетишин көзөмөлгө алган. Бирок доллар куну жогору болгондуктан аны туруктуу сактап калууга мүмкүн болбой, тийиштүү деңгээлде натыйжа чыккан эмес. Бирок акыркы 2 жумада доллардын куну төмөндөгөнүнө байланыштуу сырттан келген товарлардын баасы да арзандай баштаган. Мырзажигит Маматкерим уулу, Нурбол Талантбек уулу, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош.